парламентке мисалы жаңы генерация, жаңы жүздөр келиш керек деген маселе азыр аябагандай кызуу талкууда. Сиздин оюңуз боюнча ушул эле жүздөрдү биз парламентке келишин сиз каалар белеңиз? Кеп жүздөрдө эмес. Кеп анын сапаттык курамында. Бизде жаңы жүздөр дегенде ойлойт да көбү, жаштар деп ойлойт. Же болбосо саясатка аралашпаган кишилер болуш керек дейт. Кеп анда эмес. Европа парламентин карап көргүлө, аябай дүркүрөп өсүп аткан башка өлкөлөрдүн парламентин карап көргүлө. Биздин парламент эң жаш курамы боюнча. Кеп жашта эмес, кеп башта. Кимдер келет? Кандай инсандар келет? Курамы кандай болот? Эмнеге татыктуу? Себеп фамилиясын жаза албаган, өмүр баянын жаза албагандар отурат го. Эми мен сыртта көп жүрөм, биздин жарандар менен жолугушуп, ошолор айтат да, сыртка чыкканда биз кыргызбыз дегенден уялабыз. Өлкөңдү, өкмөтүңдү кара, өлкө башчыңды кара, парламентиңдин башчысын кара деп зийиркенип, ушунчалык баягы сүйлөшүп отурганда намыстанышат да. Себеп биз ичте жүрүп билбейбиз, алар сыртта жүрүп, башка элдер күлөт экен да үстүнөн. Ошолорду алып келген ким? Биз эмеспи? Биз го, айланайын. Бизге аны казактар же тажиктер же өзбектер алып келип берген жок го. Биз го. Эмнеге? Бир кесе чай, таекем, жейиним, бөлөм, күйөө балам, базарда 2 контейнери бар. Булар улак берди, булар дискотека кылып берди, булар шагыл төгүп берди. Эми ушул нерседен токтой турган, акыл эске кире турган мезгил келди го. Ой калчашыбыз керек да. Мен ар качан айтам, могу күзгү турса, бер жакта турган биз дагы күзгүдөн көрүнүп аткан ошол парламент. Себеп биз кандай болсок, парламент ошондой болот. Дагы өткөндө айтышып атпайбы, 1000 сомдон азыр берип баштады. Эми караңыз, арамдыкты караңыз. Шаардагы шайлоолорго, мына Ош шаарындагы шайлоого 40 000 кишини алып келип каттады. Болгондо да ГРСтин кызматкери каттаптыр 1000 канча кишини өзүнүн үйүнө. Ошолордун экөөсүн сабап туруп соттоп салса башкага үлгү болот го? Жок. Жээнбеков билет, бирок унчукпайт. Факты бергиле дейт. Фактын алып келип таштап койсоң, жок. Өзүң өтүп бар ушул жака кара. Караколду карагыла. Токмокту карагыла. Кайсыл жерде шайлоо өткөн болсо, ошол жерге алып келип туруп баягы кой айдагандай кылып алып келип өткөрүп атпайбы? Ошону ким? Кытайдын жараны. Же Өзбекстандын, же Тажикстандын жарандары кимдер? Иликтебейби? Карабайбы? Кече Москвада маалымат берип атат. Кыргыз жарандары террор жасай турган кыргыз жарандары кармалды деп маалымат кетти. Ал кыргыз жарандары эмес, кыргыз паспортун сатып алгандар. Дүйнөдө эң арзан паспорт бул кыргыз паспорту. Эң жеңил ала турган паспорт бул кыргыз паспорту. Ушунун баарын берип аткан коррупция дейт. Эгер ошол жарандар болсо, мен өлкө башчысымын деген азамат, же тышкы иштер министри, кечирип коесуздар, ошолордун маалыматын бергилечи бизге деп туруп, паспортты кайдан алды экен? Кимден алды экен? Качан алды экен? Бир түйүрүп туруп, жазасын колуна карматып койсо, ошол токтойбу? Токтойт, бирок токтотпойт булар. Буларга факты керек.